Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков, мен Ошто турамын. Бүгүн бизге мына 2010-жылдагы курулган, баягы 2010-дун жабырлануучулары үчүн курулган үйлөрдө жашаган тургундар бизге кайрылышкан. Азыр бул Шакиров, Ош шаарынын Шакиров көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үй. Үйдүн номуру кандай эле? 275-үй экен. Анан мына ушул үй башынан бери, ушу курулгандан бери түйшүгү эч токтобой, ушу көйгөй басылбай келатат. Азыр дагы ошо бизге арызданып кайрылышкан. Буга чейин бул дом жаңы курулганда белгисиз аялдар ушул домдун үстүнөн эле сыртынан том бычып, сыртынан эле өзүнчө сатып, жанагы алдамчылык кылып кыйла аялдарды, кыйла адамдарды күйгүзгөн эле. Ошентип бир чуусу чыккан. Андан кийин дагы бул үйдүн чуусу токтой эле экен. Мына азыр мына жителдер өздөрү турат, ушул жерде тургундар өздөрүнөн сурап көрөлү. 2015-жылы көчүп келгенибизде бул жерде ичимдик муздак суу деле чыкпайт эле да. Анан биз жителдер менен өзүбүз акча чогултуп 1 километрдей жерден суу тартып келгенбиз. Жок, кандай бул ушундай көп кабаттуу үйдү Оштун ортосуна салып, анан кийин ушул жерден суу чыкпай беле, таза суу чыкпай беле? Таза суу, бирок тех условиясы боюнча буларга водоканалга кайрылганыбызда буларга башка жерден улагылар бул болбойт дегенде, булар водоканалдын немесин аткарбай, талабын аткарбай, анан өз алдынча подвалга неме коюп алган, мотор коюп койгон. Кичинекей бир Советтер Союзундагы моторду коюп, ошо менен элди алдап, ал 2 сааттан ашык иштебейт. Бир 10 жолунан артык бузулду ал. Анан акыры биз аргабыз кеткенден акча чогултуп өзүбүз анан ошол сууду тартып келгенбиз. Ол биринчи көйгөй эле. Анан экинчи көйгөй бул газ маселеси эле. Жок, токтоп туруңуз, сууну бүтүрүп алалы. Суу ошентип анан эгерде суу талапка жооп бербесе, Ош шаардык мэриясы муну кантип өткөрүп алып, анан кантип силерге берген анан? Ошол Ош шаардык мэриясына барып кайрылдык. Бизде ошондой маселе бар, суу маселеси боюнча бир кагаз түрүндө деле, анан экинчи күнү мэрдин кабылына деле бардык. Барсак, алар айттык, бизге чейинки болгон иштер булар. Анан силер мэрия мындай маселелерди чечпейт, укук коргоо органдарына кайрылгыла деди. Биз ошондо укук коргоо органдарына кайрылдык. Шаардык прокуратурага кайрылдык, анда Атай Шакиров эле. Ага барып кайрылсак, ал деле бизге ошондой жооп берди. Бизде материалдар жок, аны иликтегени деди. Материал каякта экен? Материалды Генеральный прокуратура 2010-жылда курулган жалпы үйлөрдүн документтерин иликтегени Генеральный прокуратура алып кеткен деп бизге ошондой неме берди. Азыр дагы ошондой экен? Азыр мурдагы жылы Финполга кайрылдык, Финполицияга. Финполицияга кайрылганыбызда Финполициянын ошол жетекчилери бизге материал жок, иликтегени кеткен, таптакыр ошол домдун документи жок да, мындай алганда. Каякка жоголуп кеткен билбейм. Азыркы күнгө чейин биздин ошол ар бир адамдын өзүнүн сырттагы жери болуш керек да. Ошону жасатайлык десек, материал жок. Анан бирдекебиз бузулуп калса, водоканал болобу, башка жакка кайрылсак, силерди биздин балансыбызга өтөлек деген суроону берет. Азыр мына үйдүн айланасын көрсөтүп келиңчи, анда жери тартып атасың, кайер? Ошондо мына дом ким, мына дубал кимдики азыр? Азыр мына жерден, мына биринчи, экинчи, үчүнчү немеге чейин биздин жолубуз болуш керек, өз негизи. Мына дубал азыр ооба. Азыр мына жерде документтерди алып келип берип коеюн. Мына дубал мынага чейин биздин неме, граница. Биздин граница. Ошодон көчөдөн мына түз кире турган жол болуш керек бияк. Муну курган Орунбеков Көлбай деген подрядчик өзүнө мына жерде кичине кеңсеси болгон, ананы кошуп туруп, мындай кандайдыр бир түшүнүксүз немеде ошону кошуп алган. Биз барып туруп, ошол документтерди иликтейлик десек, алар айтып атат, жер алмашуу негизинде. Кайсы жерге алмашыптыр? Кайсыл жерге десек, ошону көрсөтүп бере албай атат. Ошондо азыр сиздердеги документ боюнча мынау жерди башка жерге алмаштырганмын деп атат дейм, туурабы? Мына менин колумда 2 токтом турат. Мына Жумадыл Исаков маалындагы 2 токтом турат. Ошол 2 токтомдо бирин-бири пышыктаган токтом турат. Ошол токтомду жокко чыгарып атат азыр. Мына жолго берилген токтом. Мына жерде картасы турат. Ол токтомду менимче мэрия өзү берип, өзү жокко чыгара албайт да. Буну бир гана
сот чыгарыш керек. Жок, бул Жумадыл Исаковдун малында боло турган болсо, бул 2006 жылдар болот да. Ооба, 2006 жылдар. 2005 жылга чейин болот керек болсо. Ооба. 2005 жылдан тартып, жок. 2005, 6, 2009 келди Мелис Мырзахматов. 2008 келди. 2008. 2008ге чейинки иш болду. Ооба. 2008ге. Ооба. 2008ден 2 жыл отурду да, 2000 кийин кайра улап кетти да, 2010до. Мына бул ошол эски карта. Жок, Мырзахматов эменин Жумадыл Исаковдун буга кандай тиешеси бар? Жумадыл жер ошонун мезгилинде бөлүштүрүлгөн. Ошонун мезгилиндеги бул токтом. Ошонун мезгилиндеги токтом. Аны азыр жерди анан алмаштырды деп кайсы жерде алмаштырды? Жок, аны бизге көрсөтпөй атат. Ал жер алмаштырды дегенде бизде арты жакта жерибиз жок. Муну азыр ачсаңыздар болобу экен ошондо сиздерге? Ошону бизге ачып бергиле деп биз кайрылганбыз. Биз кайрылсак, мэрияга кайрылдык. Мэрияга кайрылсак, мындай иштер, мына экономикалык, али кылмыштуулук немелери буну тергөө тергейт деди. Ошол укук коргоо органдарына кайрылгыла деди. Укук коргоо органдарына кайрылсак, укук коргоо органдары бүгүнкү күндө бизге силердин ошол домдун документи жок болуп атат. Канча границасы болгон, биз иликтештин документ керек болуп атат. Документ өзү негизи мэрияда болуш керек. Жок, өзү негизи бул үй азыркы учурда дагы деле мэриянын балансында турат да. Сиздерге толук өтө элек да, же өттүбү? Жок, приватизация болгон 35 квартира бар. Адамдар жабыркагандар, ооба. Ошолордукүнү андан сырткары жанагы эмелер бар да. 10 ипотека 12 жылдан кийин приватизация болот. Алардыки. Демек бул дагы деле жарым-жартылай мэрияныкы да. Мэрия азыр бул жер үчүн күрөшкөнгө кызыктар болуш керек да, туурабы? Ооба. Мен ошол канча жолу каякта мэр менен чогулушуу болсо ошол жерге барып айтканмын бул маселени. Ошондой маселе бар десек, мэриянын юристтерине кайрылгылар деди. Бирок бир экени айтып коеюн, азыркы күнгө чейин бир 5-6 жолу мэрияга кат жүзүндө адан сырткары кабылына деле киргенбиз, бирок мындай неме чыкпайт. Мен азыр ушул жерден бир сөздү айта кетейин. Мынау Ош шаарынын азыркы мэри Талайбек Сарыбашевди мындай ушундай эле периште кылып, кээде ушундай герой кылып, супермен кылып көрсөтүп атабыз, бирок мэр катары шаарда кылт эткен нерсенин бардыгына жооптуу болуш керек. Анан кээ бир кааласа аралашып, каалабаса аралашпай коюп дегенге окшогон маселеге, мисалы мен азыр мэрдин ушул ишине, мынабул жабырлануучулардын азыркы ушул абалына мэр кызыктар болбой атканына мен такыр ичим чыккан жок. Мен буга нааразымын. Муну ачык эле айтыш керек. Анан мына жагыңыздарда, артыңыздарда дагы жер бар эле. Ол жерби же жолбу ал? Жок, бул өзү негизи жер болуш керек эле. Биз аргасыздан жол кылдык бу жакта. Мында айтканда, азыр бул жакта азыр мону ченеп көрөлү, Мына. Жок, бул жакта. Жок, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 метр экен. Анын аркы жагын алса, анда 6,5 да чыкпайт. Жок, бул өзү негизи мына жердин эгасынын жери мына бул жерден болду. Мына бул жерден. Бул жактыкы. Ооба. Жердин эгасынын жери мына жактан болгон. Биз мына кошуналар менен чыгып, бул жак менен сүйлөшүүгө бардык. Өзү. Анан кеттик. Мен сизге дагы көрсөтүп берейин. Анан мына жер кетип барып туруп, Госрегистрдин бизге берген маалыматы. Анан кетип туруп, мына навес турат. Мына түздөгү көрүп турган навесиңиз деле ошол жердин эгасыныкы болчу. Мына Кадыров Катамдыкы болчу. Анан кааласаңар дейт, кааласаңар сатып алгыла бул жерди. Мен силерге сатам дейт. Анан мен бизде бул сатып ала турган адам жок мындай. Мисалы, ала айткан акча бир $10,000 тегеретигин айткан. Анан неме келип туруп, Госрегистрдин кызматкерлери келип туруп, мына бул жерге чейин, мына Кадыров Катамдын жери экен. Ушу дубалдын түбүнөн баштап. Дубалдын түбүнөн. Анан Ош шаардык сотунун бир судьясы келип, мынабул навесиңерди снос кыласыңар. Мынабул бирөөдүн жеке менчиги деп бизге эскертүү берип кетти. Өзү ушул жакка келип бир навести силер курган белеңер. Навести патриотчик куруп койгон бирөөдүн жерине да. Бирөө азыр соттон утуп чыгып, мына жерде мындан берисе ошол неменики 0,64 квадрат метр. Мынанын ичи. Ошону азыр навести сноска берген. Сноска бергенден кийин биз мына Равшан ака Маматалиевден биз сурандык. Ака ошол навести азыр алып кое турган болсо дом чөгүп кетет. Эртең биз суупу келет көрөт аз казанга окшош.
Анан Равшан эке макул болду. Биз Равшан экеге жер бердик. Мына жерден кирип чыкканы, анан бизге ошонун негизинде мына навесті биз сактап калдык. Мында айтканда биз төлөп бердик да. Эми жителдер менен акча чогултуп. Жок, буга окшогон иштердин баардыгын башынан аягына чейин чечип, чекитти коюп бериш керек да мэрия, туурабы? Муниципалдык мэрияда муниципалдык муниципалдык менчик башкармалыгы деген бар. Андан тышкары буларды көзөмөлдөгөн экотех инспекция деген бар. Дагы эмне мэриянын юр отдели деген бар. Мэрияда жанагы курулуштарды көзөмөлдөгөн өзүнчө дагы бир жанагы курулуш жана архитектура бөлүмү деген бар, туурабы? Анан мына ушулар не кылып отурат? Жанагы Алтынбек деген бар эле мэриянын жанында баягы ушундай Кудайархандын баласындай эме болуп жүргөн, өктөм сүйлөгөн. Кана ошолор азыр мен суранат элем, ушул жанагы муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Семетеев деген бар. Каяктасыз? Жанагы Алтынбек деген бар, жанагы курулуш бөлүмүнүн башчысы. Каякта жүрөт азыр ал? Кантип уруксат бергенсиңер курулушка? Кантип өткөрүп алгансыңар? Эгерде силерге чейин өткөрүлгөн болсо, силерге чейин курулган болсо, силер азыр эмне үчүн баа бербей атасыңар? Эмне үчүн мынау өзүңөрдүн шаардын тургундары үчүн иштеп бербей атасыңар? Эмне үчүн буларга кам көрбөй атасыңар? Мен ушуга түшүнбөйм, себеби мэрия бул байларга эмес, элге кызмат кылыш үчүн мэрия да бул, туурабы? Мэрия биринчи кезекте элге кам көрүш керек, байларга эмес. Эже, сиз канча жылдан бери жашайсыз ушул жерде? Ула 3 жыл, 4-нчи жылга кетип атат. Сиз сатып алгансыз? Сатып алгам. Ипотекага? Ипотекага. Канчага? Азыр Канча бөлмөлүү үй өзү? 2 комнат. Ошон канча калды? 16.700-дөн төгөм. Онан кийин 2% кыскартты эле. 14-кө түштү. Өзүм дагы кошумчалап процентин азайын деп төгүп 12-ге түшүрдүм. Эми төгүп атам. Жесирмен, уулум жок, кыздарым бар. Анан ушу неберелерим бар. Көчөгө чыга албайт, ойной турган жери жок. Мынтип отура турган жерибиз жок. Буяк тосуп атат, меники, буяк тосуп атат, меники деп. Эми менин оюм ушул үйдү салган кишинин иминне өзүнө барышыбыз керек. Анан биздин мэрди бардыгы жакшы дейт деп кубаттап атабыз. Бирок мэр анча-мынча ушундай жерге көз салбай атат. Бирок астына бара элекпиз, Кудай кааласа мына аялдар. Жок, ал мэрге сөз тийгизбеңиз эже. Мэр ал супермен бизде. Ошто андан ашык, андан катуу чоң иштеген киши жок, ал болбойт. Ол тарыхта бир жарала турган бир супермен да алчы. Ошол эми бизди дагы ушундай арыздарыбызды, ушуларыбызды карап, эми мына жерге 2 адам жер экен. Ол келип да 2-3 салып алса, биз каерде балдарыбыз ойнойт, кайсы жерде ушунун документтерин неме кылып, ушул жактан жол ачып, кичине балдар ойной турган жай кылып, бирөө келсе, мыйман келсе деле, ушул үйүңбү дей турган кылайлы деп атабыз. Ушуну аракет кылып. Мисалы биз мына сууну кыйынчылык менен алып келдик. Ашын кылабыз, нанын кылабыз, усталарга жолдорду бекитип өтпөйтүр асфальттан. Деп сууну алып келип, ыйлап, суусу жок эле келип жашап калдык. Биздин башыбыз иштебептир. Биз эмнеге суусу жок жерден ипотека үй алабыз деп Кадырга да арызданып бардык. Кадыр үй бер. Сен совсем ушундай. Кадыр ошол Кадыр эле үйлөрдү берип иштеген. Анан десек, эмнеле? Эже, ол үйлөр талаш эле. Силерге берип койдук да. Ол үйлөрдү алганыңарга шүгүр десеңер, 5-6 жылдан о жер ушундай дача болуп чалкалап каласың деди. Оны каякта суусу жок, суу киргиздик, али чуркайбыз. Азыргыча пул чогултуп эле келетабыз. Тегеле бүтпөгөн проблемабыз жаман көп болду. Кыйналдык. Пулду неге чогултасыздар? Ар балага мисалы, турбалары начар, күндөгүн алса алиги немеси тешилет. Азыр кечелер неме келдире, дагы тешилип атат, алмаштырып атабыз. Бир сыйра отоплениялар. Начар, сабаты жок. Не кылабыз анан кийин? Жамгыр жаап, мына үйлөрүбүздү мына тыштары сыйрылып, нека суу кетпей атат мисалы. Жамгыр жааганда ушу чоңдор кызып суун аракка кетпей эле каяка кеткенин билбейбиз. Турулуп атабыз, оңдоп атабыз. Канча оңдотуп балам бул чалдыбарды алып алып.
Ошон үчүн ушул жолду эми мынтип атам. Катындарды уюштуруп мен мына жерди ачам. Соттосо соттой берсин, ачып жол кылабыз. Балдарды ойной турган жер кылдырабыз. Анан эми мээрге барайлы деп атабыз. Мээрге барып катындар менен барып кайрылып айтайлы деп атабыз. Ошон үчүн биринчи сени чакырдык. Грузияда Тығында қол. бұл материал неге? Білбеймін, мына қарасаң. Мына қара. Бұл кирпич емес пе бұл үй? Жоқ, мына. Бұл бая газоблок бұл не? Білбеймін, мына жұмшақ. Мына көрсең. Қолың. Бұл үшін менің оқыланып кетсе бұл қандай дом бұл? Білбеймін, мына. Жөн еле. Управлять тұрады қой. Мынау жағы? Жоқ бұл. Бұл ошол, о, биікке чейин ошондой шығып кеткен. Пескоблок менен құрған бұл. Не бұл? Пескоблок та мынау, Мұнысы дағы бір жалчоған пескоблок екен. Бұл қол менен қармағанға оқыланған пескоблок бұл. Не бұл? Мына экотех инспекцияны жөнле апчығы өле атыш керек оқшайды. Мына жерге ушул стенкаға тақап тұр өле. Ошо малда ким болгон? Мен ушул окшоп радикальный сүйлөөчү эмес элем мындай атыш керек деген нерсени. Мен азыр ушул үйдү көргөндөн кийин мен ошол сөздү айтканга Эч кандай немесиз колду көрдүңүз кирип кетти. Эми нарагы үйгө чыгат азыр. Жакшыраак учурда үйгө чыгат. Мына азыр мен мына канализацияга абдан таң калып атам. Мына канализация кантип жогору жака чыгып кетет. Мынаны силер бир акыл менен эметип көргүлөчү. Мына наркы жактан канализация түштү, тетигинде мындай түшүп атат. Уклон бар, жакшы келди. Мына жактан баштап бул бийикке көтөрүлөт экен бул. Кантип бул канализациянын суусу бийикке көтөрүлүп кетет. Ошонун айынан анан мондон чыга албай, мына жерге келип такалып, мына жерге. Анан проблеманын баары ошого окшогондун айынан болуп атат экен. Экотех инспекция, мен дагы бир жолу кайрылам. Кайсыл жактасыздар? Мына курулуш жана башка деген шаардын эмеси, көзөмөл органдары. Документи прокуратурада дейт. Эми дирекциянын материалдары бардыгы билет. Генеральный прокуратура изымат этип койгон экен. Именно дирекциядан салынган домдорду бардык шаарда канча дом салса бардык документ изымат этип койгон экен. Ошондой деп айтышып атат да. Ошентип бербейм асыл. Эми асылган жери жок ал жерде. Эми проблемасы, сууда проблемасы жок. Мен айтып атам, ошо баягы облбольницада биндик трубасын улаттырып бергенбиз. Канализациясы нормально. Газыны дагы караттырып бергенбиз. Жок, ал бергенбиз деген менен ал сиздердин ошол подрядчиктин милдети болчу да. Ошону кылыш керек эле. Ооба, кылыш берди. Эми подряд айтып атам-ко, фирма, менин атам атынан эле фирмасы. Бирок директор болуп башка кишиге өткүзбөргөн. Атам ооруп калган ошол мезгилде. Ошол сууну азыр сиздерди кылып берди деп айтат азыр. Мен кылдым деп. Ошондой экен. Эми азыр ошондой дейт экен да элдер. Мен эмне кылайын? Өзүбүз акча чогултуп, өзүбүз кылдык деп атат. Башка адамдар менен сүйлөшүп, анан сууну алып келдик деп атат. Аны үчүн карыз болдук деп атат. Биздин канализациябызды куруп бересиң деп жолдогу башка бир ошол эшигин алдынан өткөргөн адамдар. Эми канализация, суу бардыгынын тех условиясыны госоргандар берет. Например, да мына Горводоканал бар. Ошолорду, пожалуйста, обращаться этсен, доказать этип көрсөтүп берелик деп айтты. Каерден алар тех условия берген, ошо жерден алындыбы, же алынбадыбы деп бардыгын уну доказать этсе болот. Уну самовольно бирөөлөр келип жасап албаса керек эми. Бардыгы мыйзам чегинде жасалат го. Ошон качан барып, качан бир ушун бир нар берип бир чекит коюп бересиз? Ушул жума барабыз. Калп болбосун эртең же бир күн дебен ушул жума аракет кылып барабыз. Биз барып чечип кара беребиз.